Депутат Надира Нарматова кыздарды армияга барбаган жигиттерге турмушка чыкпоого чакырды. Керек болсо ачык эле айтышыбыз керек. Армияга барбаган жигиттерге кыздар турмушка чыкпай эле коюш керек. Ал деген армияда кызмат кылбаса, элини коргонго жараса, ошон үчүн үй бүлөгө жоопкерчилик жок болуп, ажырашкандар көбөйүп атат. Тирүү жетим балдардын саны көбөйүп атат. Эркек балдарыбыздын мүнөзү жумшак болуп, эрке талтаң болуп, анан жоопкерчиликти сезбестен үй бүлө институту талкаланганы ушундан болуп атат. Ал эми парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жооп катары акын Райкан Шүкүрбековдун ырын окуду. Райкандын бир ыры бар. Армияга барбаса, окуп билим албаса, ал бала жөн эле илинип турган калбаса деген. Майдын башында соц түйүндөрдө аскер кызматкерлеринин бири жоокерлерди ыплас сөздөр менен сөгүп, ошол эле маалда аларды колдорун артка алып, башы менен полго таянып турууга мажбурлап жаткан видео тараган. Окуя Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринде болгон. Кийинчерээк президент Садыр Жапаров Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеевке катуу сөгүш берген. ÖKMдин маалыматына ылайык, видео быйыл февраль айында тартылган. Ал боюнча ички жүргүзүлүп, жыйынтыгында бир нече командир иштен алынып, башкалары жазаланган. Аскер кызматкерлерине зомбулук көрсөтүү фактысы аскердик прокуратура тарабынан кылмыш ишинин козголушуна себеп болгон.